Амансызбы? Жақсы, рахмат. Келишиңиз менен кубанычтабыз. Рахмат. Сизде адамдар келсеңизге береке келет, ыйман келет. Рахмат. Аллах разы болсын. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан улут наркы эл баркаттуу ушундай бир жолугушуу жерлерде уюштуруп келе жатат. Кудайдын буйрусу менен бүгүн Кудай таалам насип этип ушул Сокөл областына келдик. Бул иш-чарабызда негизи биз Уланбек байке бул темадагы алымдар кеңеши менен кеңешип отуруп, ушул биздин ата-бабаларыбыздын мекен үчүн, дин үчүн кылган кызматы, ошону менен биргеликте биздин ата-бабаларыбыздын нарк баалуулуктары исламга, шариятка дал келет, укаш келет. Ар бир сөзүндө, ар бир насаатында, ар бир нарк адеп ахлак жүрүм турумунда баардыгы аят жана хадистерге такалып, ошол негизинде ошол баалуулуктар менен тарбияланган коом сөзсүз түрдө ата-бабалардын бул баалуулуктарын үйрөнүш керек, билиш керек жана ошол менен жашаш керек деген ниетте жерлерде уюштурулуп, коомчулукка ушул ата-бабалардын наркын, анын биримдүүлүктүн негизиндеги баалуулуктарды түшүндүрүп келе жатабыз. Ошол менен биргеликте журт башчыбыз урматтуу Садыр Ожоевич президентибиздин дагы 54-чү жарлыгын ушул коомго, диний кызматкерлерге дагы бир жолу эскертүү катарында өзгөчө той аштарда, маркумду акыркы сапарга узатуудагы ыксыз чыгымдар дагы эле уланып аткандыгы биздин баягы көйгөй дагы эле уланып атат. Ошол нерсени дагы эскертүү катарында, себеби эскертүү момундарга пайда алып келет дейт. Ушундай бир иш пландын негизинде буюрса республикадагы баардык аймактарды кыдырып келатабыз. Аллахым ыраазы болсун. Мына сиз өзүңүз баш болуп бизди тосуп алып, Ар бир нерсенин баш аты бул ыйман. Ыйман бир жерде шайтан болбойт, жаман иш болбойт. Ошондуктан бүгүн болуп турган биздин эл менен жолугушуубуз өзүнүн жемишин жакшы берет. Ушундан кийин дагы өсүп аткан мамлекетибиз дагы бир жакшы импульс берип, дагы алдыга бир жакшы кадамдар таштайбыз деген ишенимибиз зор. Туура айтып атасыз. Биздин ата-бабаларыбыз негизги биздин баягы шариятка туура келген бүк адаттарыбыз бул биздин ислам дини менен, ушул Куран менен айкалышат. Ошону негиз кылып, ошону өзү кылып, ошол негизинде бизге баягы айрымдар баягы окуган билбесе дагы бирок ошону кулагы менен угуп, бизде баягы кыргыз элинин касиети бар да, куйма кулактык. Биздин мекенинен жана манас эпосубуз оозго берилип келе атпайбы? Мына дагы биздин аталарыбыз илгери баягы Совет Союзунун убагында ушул тыюу салганга карабай туруп, ислам динин сактап, ушул намазын жазбай окугандар, Куранды үйрөнүп Куран окугандар болгон. Мына бүгүнкү күндө биз светтик мамлекет болсок да, бирок биздин Кыргызстанда ушунун ичиндеги өлдө ислам дини ушул жакшы деңгээлге келе жатат. Салттуу ислам динине кошкон салымыңыз үчүн Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы сизге терең ыраазычылык билдирет агай. Алла разы болсун. Элибизге кызмат кылабыз. Мамлекетибизге кызмат кылабыз. Кудайым колдосун агай. Алла разы болсун. Анан бул жерде ушу диний китептерибиз бар агай. Кыргыз тилинде, орус тилинде буюрса сүйүктүү пайгамбарыбыздын осуяттары, анан акыркы мезгилдерде ол жана назар, дуа деген көбөйүп кетпейдиби? Сыйкыр дегендер. Ошол туурасында да жаңы китепчебиз чыккан.